Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү жана туруктуу катталуучулары. Мен бүгүн Жалал-Абад облусунун Кочкор Ата деген шаарындамын. Ошол Кочкор Ата деген шаардын Жолон Мамытов атындагы көчөсүндө бир сыйлуу эне менен бир кадырлуу аксакал жашайт экен. Ошол аксакал менен энени алыскы Россия мамлекетинен келини куттуктап жатат. Ага кошо кайнагасын да куттуктап жатат. Gelini менен кайнененин, gelini менен кайнатанын жана кайнаганын кусалыгын, бири-бирине болгон сагынычын азыр саналуу мүнөттөрдө мен сиздерге көрсөтүп, чагылдырып берем. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Лайк басып жана катталганды унутпаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, менин энем программасы Кочкор Ата шаарынын Жолон Мамытов деген көчөсүнө келди. Азыр биз ушул үй-бүлөдө ким бар болду экен, азыр биринчи аңдап тыңдап көрөлү. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бул менин энем деген программа. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Россияда келиниңиз бар беле? Ооба. Ким дегенин аты? Айсалкын. Айсалкын деген. Ушул келиниңиз менен программасына ушул энеге сизге белек берип берди эле. Акматали аксакалына Айсалкын деген эне. Келиңиз эле бери келе бериңиз. Келе бериңиз. Эненин аты ким эле? Азыр ушул жерден баштап аны тартып кетебиз, а? Атыңыз ким эле сиздики? Айсалкын деген келиниңиз бар беле Россияда? Бар. Ушул келиниңизди бейишим ата энем деп экөөңүздөргө мына. Ага. Мына ол эне, мына ичинде жолукту алып аласызбы мына жолук ичинде? Жолук. Анан кайнаган бар деди эле. Азыр ушулар түшүп кетти эле далыга. Кайнагасына мына сааты. Мынакей сааты. Саатын азыр эгер келип калган болсо, ус кеткен болсо таап калабыз. Анан урматтуу атыңыз ким дедиңиз? Аксакал. Менин атым Акматали. Акматали деген аксакалга бул өзүнчө да бир белек бар. Келе бериңиз. Мынакей. Бул сизге белек. Анан торту алып чык. Мына бул сиздерге белек. Урматтуу көрүүчүлөр, бул менин энем программасы, сиздерге бир аз түшүндүрүп айтып коеюн эми. Бул YouTube'да программа, менин энем деген. Мындан бир ай мурда Айсалкын деген келиңиз биз менен байланышып, ушул Кочкор Ата шаарынын Жолон Мамытов көчөсүндө жайгашкан менин атам, кайнатам, менин кайненем, менин апам деген бир ниетте өзүнүн жакшы тилектерин билдирип ушул программага калтырып койгону өзү бир суранды эле. Ошого биз азыр сиздердин үйүңүздөргө келип кеттик. Ана маектин калганын бул жакта улайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, Айсалкын эженин кайнатасы менен кайненесин мынтип жакшынакай кылып сюрприз бул эне. Эч переживать этпеңиздер, сюрприз. Бияка отурасыздарбы? Сюрприз деген ушундай болот. Ремонт кылып атты келе деп. Ооба, бул ремонттун же башка эч кызыгатчылыгы жок. Бул сюрприз да, бул ремонт кылганга чейин деле келип калышы мүмкүн. Кылып аткан мезгилде да келип калышы мүмкүн. Себеп деген аксакал, бул эсиңиздерден чыкпайт да. Бул күнчү. Мынагу эмени сизге окуп берейин эми. Карап туруңуз мына. Айсалкын деген келиниңиздин сизге болгон каты. Түн уйкум бузуп ыйласам апам, ак сүтүм бердиң эринбей апам, алпештеп мени эркелеп сүйүп чоңойттуң мени сырдашым апам. Бой жеттиң эми барасың кызым, бир бүлө болуп каласың кызым. Сыйлыгың сенин кызматың болсун, кызыңдай карап өз апаң болсун. Албетте мен апаңмын кызым, а бирок сенин кайненең кызым. Кайнене дебей апа деп сыйла. Насааттын уккун апаңдын кызым. Дегендей апам, апамдай апам. Билбесем айтты насаатын апам. Жашоого жол көрсөтүп апам. Уулуна кошуп кызым деп апам. Кайнене менин өз апам. Кайнене дебей апа дейм апам. Анча мынча болсоңуз капа, кечириң мени садагам апам дейт. Аллахым сизге бекем ден соолук берсин. Турмуштун ачуу татуусуна сабыр кылып, барчылыкта жокчулукта да сыр бербей, бизге үлгү болуп, баарыбызды теңдеп бириктирип жүрүү, бул да болсо баатырлык деп эсептейм.
Дайыма атам экөөңүздөр төрүбүздүн сыймыгы, дөөлөтү болуп жүрүүңүздөрдү Аллахтан миңден миң жолу тилеп келебиз. Канчалаган мугалимдик грамота, ордендерди алдыңыз, канчалаган кубанычыңызга ортоктош болуп, күбө болуп бере албай калган күндөрүбүз болду. Майрамдарда да чогуу болбой калган күндөрүбүз болуп жатат. Жок дегенде ушул жол менен болсо дагы жүрөгүбүздөгү жакшы ниетибиздин бир бурчун сиздерге арнап кубанып билдиргибиз келген деп уулуңуз Каныбек жана келиниңиз Айсалкын. Мынакей сизге ушул өмүр бою Аябай чоң рахмат. Балдарым бар болсун. бул болсо мынакей сиздердин белегиңиздер мынакей. Бул болсо мынакей жакшынакай жолуңуз эне мынакей. Эми туруп туруңуздар, бул Айсалкын келиниңиздин чыгармачылыгы аябай күчтүү экен. Эми сизге болгон каты. Бияка туруңуз, аксакал, бияка туруңуз. Бияка турсаңыз сиз, нерге? Жок, эне берге турсаңыз. Бияка турсаң сен. Эми сизге жазган каты. Мен төрөлгөндө сүйүнгөн атам, чоңойттуң мени жедирип аяп, уядан учаар кезимде мага турмушка жол көрсөттүң таяп. Бир кезде мага айттыңыз апа, мен сага киммин, айтчы сен мага. Бактылуу болгун багачсың сага, дагы бир болот мендейлик ата. Сыйлагын кызым, ал сенин атаң, батасын алгын, ата деп алгын. Менден да жакын болот ал атаң, деп айткан насаат ал менин атам. Демек ошол адам сиз болосуз атам. Кайнатам эмес, өз атам атам. Дайыма сизге сый урмат менен карасам деймин ниетим атам. Демекчи ата, ден соолугуңузга Аллахым шыпа берсин. Өмүрүңүзгө береке, жүзүңүзгө жаркылдап жайнап, биздин жана неберлериңиздин сыйына бөлөнүп, бактылуу каарылык насип этсин. Орозбек, Сапарбек неберлериңиздин тоюнда сарпайларды кийип, апам экөөңүздөр ак батаңыздарды бериңиздер деп уулуңуз Каныбек жана келиниңиз Айсалкындын атынан аз да болсо көптөй көрүп кабыл алып коюңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз дейт мынакей. Рахмат. Рахмат. Бул сиздин келиниңиздин жана балаңыздын каты жана бул болсо жакшынакай сизге болгон мынакей белеги. Намазыңыз кабыл болсун. Ичинде жай намаздары бар, 3D форматтагы китепчелери бар. Телефон менен мындай кылып туруп сүрөткө тартсаңыз эле өзү окула берет. Бардык баягы мусулман пендесине керектүү шаймандар бар. Намазыңыз кабыл болсун. Ар дайым ушу бактылуу каарылыктын доорун сүрүп жүрүңүз, Эми дагы бир белек, урматтуу көрүүчүлөр. Бул сизге. Сиз кайнагаз болосуз да, Айсалкын энен. Эми сизге дагы бир каты бар да, ушуну окуп берип коеюн, Мынакей, угуп туруңуз. Аке, сизге ар дайым ден соолук, өмүр, үй бүлөлүк бакыт жана бизге жол көрсөтүүчү жол башчыбыз болуңуз. Атамдан кийинки ага болуңуз. Апамдан кийинки апа болуңуз. Убагында жолдошум иниңиз тирилик деп жумуш иштеп Москвага кеткен кезде сиз менин тоң уулум Орозбекти өз уулуңуздай карадыңыз. Ата ордуна ата меримин бердиңиз. Демек мен бир гана балам үчүн эмес, биздин үй бүлө жана бир туугандардын башаты сыймыгы болуп, жеңем менен бактылуу өмүр сүрүңүз. Мындай сыйлыктарыбыздын, сыйлардын далайын көрүңүз дейт. Бул сизге ушул келиниңиздин каты жана ошондой эле бул кол сааты. Ушул аманаттарды тапшырып койгону келдим. Андан кийин дагы бир белек. Бул неберлерим аябай банан жакшы көрөттөр эле, ушу уулдары мынакей. Айсалкындын мынакей силерге бананы. Мынакей. Апаң сагындыңбы? Апаңа салам жолдоп койсоң болот. Өзүңдөн алып койсуң ары. Мейли, бала да бала берет. Кызылатчылык жок. Мынакей Айсалкын айымдын жана Каныбек мырзанын балдары экен, Булчу бул. Менин кызым. Бул сиздин кызыңыз, Эми сөз башатынан болсун. Аксакалдан баштайлы. Бул болсо тортуңуз. Кудай буйрса ысык чай менен ичип коесуздар, Ооба. Деги эле ушул канча балалуу болдуңуздар? Ушунча канча балаңыздар бар, канча небереңиздер бар, канча чебереңиздер бар? Ошол жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Өзүңүз жаш кезиңизде эмне жумуштарды кылдыңыз? Жаш кезимден шофер болуп иштеп жүрөм. Азыр пенсияга чыктым. 3 уул, 1 кызым бар. Кудайга шүгүр, 4 та неберем бар. Бардыгы жакшы. Кыргыз нефтиде иштегеним. Кыргыз нефтиге акционер коомунда иштеп пенсияга чыктым азыр. Дагы эмне дейиш керек? Эми ушул куттуктап алыстан саламын жолдогон балаңыз Каныбекке, Айсалкын деген келиниңизге бир өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды. Каныбек, Айсалкын,
Құдай сілерге денсаулық берсін, ұзын Қандай өмір берсін. тәсірлендіңіз? Иә. Қандай тәсірлендіңіз? Өте тәсірдүү болды. Рахмат сілерге бардыңар, екеуіңерге тең. Жақшы жүргілі. Аха. Эми мына сизден кийин сиздин байбичеңиз сүйлөп койсун. Ушул эне кандай кабылдадыңыз? Мына канча баланы тарбиялап өстүрдүңүздөр? Ушул Айсалкын деген келиниңиздин күйөөсү Каныбек деген сиздин балаңыз канчанчы балаңыз? Деги ушул үй бүлө тууралуу, өзүңүз тууралуу жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Мына азыр аябай толкунданып турам сүйүнгөнүмөн. Биринчиден эле ыраазычылык билдирип кетем ушу уулдарыма, уулума, кызыма. Анан кийин сиздерге дагы ыраазычылык билдирип кетем. Мына ушу жолдошум экөөбүз 3 уул, 1 кызды болдук. Азыр 2 уулум үйлөнүшүп, мынеке неберелерим турат астымда. Бактылуубуз деп эсептейбиз. Кызым бар, Бишкекте иштеп жатат. Анан эң кичинекейим кенжетайым мынеке азыр келип көрүшүп турат бул жерде. Мынеке мен дагы эл алдында дайыма кызматтамын, мугалимдик кесибим. Мынеке азыр 42 жылдан бери азыркы учурда деле иштеп жатам. Ошо ак эмгегим менен элдин сыймык урматына ээ болуп жүрөм. Күйөөм экөөбүз тең бул жакта да айтып кетейин. Бактылуу өмүр сүрдүк. Мынеке балдарыбызды окуттук, эрезеге жеткиздик. Азыр өздөрүнүн ошо окуган кесиптери менен иштеп жатышат. Ошо экөөбүз тең эң сыймыктана турган жерибиз. Жолдошум да Кыргызнефти газ акционерлик коомунда бир жерде иштеди, ушу 42 жылдан бери. Мен дагы ошо өзүм Насирдин Исанов атындагы жатак гимназия мектебинде иштегениме 42 жыл болду. Пенсиядамын, бирок азыр деле иштеп жатам. Ушу жолдошумдун, балдарымдын колдоосу менен ушундай ийгиликтерге жетишип, элдин сыймыгына жетишип, урмат сыйына жетишип жүрөм. Ушу Каныбек уулум, Айсалкын келиним, келиндей кызым деп коем. Ушу экинчи уулум, бул жанында турган Чоң сакалы, уулуңуз, чоң уулум. Ал экинчи уулум, келиним экөө ыраазыбыз. Буга чейин деле биз үчүн аябай жакшы жетишкендиктерди, ишинде, жашоосунда жакшы нерселерди айтып дайыма колдоп жүрүшөт. Мына ошолорго дагы эле ден соолук каалайм. Турмушта экөө эр шарттык болушуп, турмуштун даңгыр жолунда дайыма жакшылыктын үстүндө жүрүшсүн. Мынеке 2 уулу турат, ошо уулдарын жакшынакай урмат сыйына ээ болушуп, ошолорду үйлөп, жайлап, ошолордун дайыма жакшылык күндөрүндө баш ээ болуп жүрө берсин. Элдин астында дайыма жүздөрү жарык болуп, мартабасы бийик болуп, иштери ийгиликтүү болуп. Мынеке азыр дагы толкунданып сөзүмдү таппай турам. Чоң рахмат. Ошо рахматтын аркасынан көп нерсе жасап. Азыр ушул учурдан пайдаланып ушул Каныбек мырзага чыга алабызбы? Азыр түз эфирде байланышып коеюн деди эле. Сиздер чыгып турсаңыздар, ал арада сиз сүйлөп турсаңыздар, сиз арыраак тура бериңиз. Мына күнгө кичине бетиңизди тосуп туруп сүйлөтөлүм. Мына ушу келиниңиз аябай сыймыктанам деп, ушул кайнагам менен сыймыктанам, ушу биз жок кезде, иниси жок кезде менин балдарыма дагы аябай жакшы мамиле кылып, ушу аябай ушул инисинин жоктугун, алыста жүргөндүгүн билгизбей тарбиялап, ушундай бир көңүлүмө ушундай бир аябай сонун бир элес калтырды эле дейт да, баягы жакшылыктын элесин калтырды эле дейт да. Ошого ушул үй бүлө тууралуу айтсаңыз, алыста жүргөн ушул сиздерди сагынган келиниңиз жана бир тууган иниңиз тууралуу айтсаңыз. Бул Каныбектин чоң баласын 9 ай 10 айлыгынан баштап мен багып атам. Эми карап не кылдым да, эле кичине мерипчи. Ман жоктугун билдирбей, ошону карап не
kılıp ne aldık da. Özüңüz ушул негизи эле канча балаңыз бар? Men özüm bir kızım bir oğlum var. Mınakey Jön. Эркек кыз экен да, эркек кыз экен. Erkek kız erkek. Бул сюрпризди кандай кабылдадыңыз? Onu sözüme жеткизе албайм да. Бул өзгөчө элегине болду да магача. Сюрпризчи. Ошо не дейм ошо үкем, ошо үкеме, ошо келиниме ден соолук каалайм. Иштерине ийгилик. Рахмат. Ата-энем тынч болсун. Ден соолуктуу болсун ата-энем. Ошо биз эстеп ушуна не болуптур. Сюрприз кылып майрам кылыптыр да. Бул мындай болду беле болбоду беле бул үй бүлөдө биринчи жолу табажы. Жок, биринчи жолу мен сиздерди автовокзалда күтүп турдум эле. Мен сиздер телефонуңуздар өчүк болгондуктан мен сурап эле таап келип алдым. Рахмат. Рахмат сиздерге. Ийгилик ушундай, сиз дагы ушундай бир жакшылыктын доорун сүрө бериңиз ушундай туугандардын, бир туугандардын арасында. Азыр саналуу мүнөттөрдө урматтуу көрүүчүлөр, бул эне менен келиндин кайненеси менен келиндин кайнатасы менен байланыштырабыз. Азыр мынакей бир тууган кайнагасы Sonra кетти. байланыштырып атат. Күтүп турабыз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Айсалкын эже, жакшысызбы ден соолуктарыңыз? Биз сиз айткан дереке келдик. Мынакей пешенебизде сиз бияка өтүп алсаңыз, менен бияка өтүп алсаңыз, мынакей жаныңызда сиз тура бериңиз, бияка. Мына жаныңызда кайнатаңыз менен кайненеңиз турат, сүйлөшө бериңиздер. Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Жакшы, рахмат сюрпризге. Аябай күтпөй эмне болуп калдык. Толкундан турабыз. Рахмат силерге. Рахмат, тынч болгула. Aman eden жүрөңүздөр. Биздин ниетибиз башка болчу. Рахмат ушуга дагы. Кабыл алып коюңуздар. Рахмат. Көрсөт. Өзүңөр да тынч болгула. Сак саламатта жүргүлө, ден соолукта. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын бүгүнкү каармандары ата, апа, мына азыркы келиниңиздер менен сүйлөштүңүздөр. Келиниңиздер албетте жакшы ниет, каалоо тилектерин билдирди. Кудай буйрса, кийинки жылдары жакындан да көрүшүп, жакындан дагы бир жакшы бир майрамдарды өткөзөбүз деген ниетти билдирип атышат. Азыр эми чет мамлекеттерде, чет жерлерде билесиздер, баары саналуу, убакыттын баары эсептелүү, азыр жумушуна кирип кетти окшойт. Бирок ошентсе дагы ушул сюрпризди уюштурууда бир атайын бир даярдыктын кереги жок. Мен кайнатам менен кайненеме, өз апам, өз атамдай ошон үчүн эркелейм деди. Сиз камсанабай кирип бара бериңиз дегенден ушундай бир учурларда мен келип калдым, мага кап этпейсиздер. Эми аксакал, мына учурдан пайдаланып, ушул небере, чеберелерге, алыста жүргөн балдарга бир өзүңүздүн ак батаңызды берсеңиздер. Андан кийин эмне берсин, Мен. Ушул балдарыма, келиниме дагы, уулума дагы uzun ömür tilayбыз, ден соолук, каерде жүрбөсүн, тынч болушсун, ден соолуктары жакшы болсун, уул кыздарынын бактына жакшы ата-энелерден болсун деп дуа кылабыз. Мен. Кана эне, сиз дагы энелик батаңызды берип койсоңуз. Ата-эненин бактысы балдары. Şu ballarımız aman bolsun, dен соолукта болсун. Ушулар жакшылык күндөрүндө өмүрлүк жолдошум экөөбүз дайыма төрүнү көркү болуп, үйдүн куту болуп, Кудайым өмүр берип жүрө берели.
Мынакей Сүйүнүп атам. рейстерине баягы сүйүнүчтүн көз жашы эне, сүйүнүчтүн көз жашы албетте бул Сүйүнүп атам. мынакей бир тууган кайнанагасынын дагы каалоо тилектери батасы ушул бир тууган иниси менен өзүнүн бир тууган келинин арналсын. Не дейбиз эми? Амин. Ошо экөө бактылуу болсун, ден соолукта болушсун. Ошо балдарын, кыздарын убайын көрүп, кызматын көрүп жүрүшсүн. Анан кийин ата энени сыйлаган, ата энени урматтаган балдардан, келиндерден болсун. Ошо не каалайм эми? Ден соолук каалайм, иштерине ийгилик, алыс жакта жүрөт. Тынч болушсун, жакшылап жүрүшсүн. Ошону каалайм. Амин Аллахы бар, аман айтпаңыздар келсин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, менин энем программасынын каармандары, мынакей негизги каармандары, мынакей ата, мына апа, анан кийин келиндин бир тууган кайнагасы. Учурдан пайдаланып сиздерге дагы бак дөөлөттүү каалык каалайбыз. Ар дайым ушу небере чеберлердин, балдардын ушундай жакшылыктарына бөлөнүп жүрө бериңиздер. Урматтуу ушул үй бүлө кечиресиз, атыңыз ким дедиңиз? Акматалы. Шарапат Акматалы. Акматалева Шарапат эне. Сиз мугалим экенсиз. Эл агартуунун тармагында ушул эл агартуунун отличниги да болгон чыгарсыз, Ооба. Ушул канча деген шакирттерди чыгардыңыз дегендей турабы? Азыркы күндө деле карыдым, арыдым дебей, мындай ал күчтүн барында иштеп калайын деп, ушу билимимди берип калайын деп аракет кылып атасыз да? Азыркы учурда дагы ошол эле кайрат менен тайбастан иштегенге аракет кылып жатам. Мен азыркы ушу окуткан айрыкча предметим химия болгондуктан медицина жагына даярданган окуучуларга көп салым жардам бердим деп ойлойм. Азыр ошо медицинаны тармагындагы кызмат кылып аткан канча деген окуучуларым урмасын, сый урматын көрүп сыймыктанам. Ошолордун сыйлоосу мени дайыма күч кубат берип, дагы эле ошо кайрат менен танбай эмгектенгенге кайрат берет. Эмгектенип атасыз. Ооба. Сиз дагы ушу нефтегазда иштедим деп атасыз. Мына ушу канча жыл иштедиңиз? 42 жыл иштедим. 42 жыл иштедиңиз. Кыргыз-Нефтегазда айдоочу болуп Айдоочу иштедим. болуп иштедиңиз, Эми азыр эс алууга чыгып. Ушул Акматалева айтсаңыз, мына ушул 4 баланы чоңойтууда ушул кандай бир сиздердин дооруңуздарда, сиздердин мезгилиңиздерде кандай болчу заман? Заман жакшы болчу. Союз мезгилде чоңоюшту. Булар Эч нерседен кем кылбадыңыз? эчтекеден кем кылбастан аракет кылып иштедик. Мына чоңоюп калышты, Кудайга шүгүр. Монтип сюрприз кылышып атат. Эч ким оюнда жок нерсе бул. Ушул Акматалева ушул жашка келип ушундай бир сюрприз болду беле? жок, мындай сюрприз биринчи жолу болуп жатат. Сүйүңөрүбүздөн сүйлөй албай атам калдык мына. Туулган күнүңүз качан эле сиздики? Меники 20-сында. Сиздики дагы жакында. Бу 16-сында. Кече өтүп кеткен экен. Мына кайнагасыныкы дагы жакынкы күндөргө жакын, анан кайнатасыныкы болсо мына Кудай буйрса 20сы экен. Сиздикичи? Мен сентябрда өткөздүм. Сентябрда өткөн. Ушуну жакынкы күндөрдө эле баардыгын кыздарды уда өткөн экен, а? Бардыгы Үй бүлөлүк майрам деп өткөзүп жатабыз. Эми Акматалева, мына байбичеңиз, жубайыңыз мугалим болуп иштейт экен. Өзүңүз Тала түздө айдоочу болуп, мына эмгектенип пенсияга чыгып, азыр иштейсизби, иштебейсизби? Жок, азыр пенсияга чыктым. Пенсияга чыгыпсыз. Тала түздө жүргөндө бир аябай сонун ырдап да жүргөнсүз. Сиз дагы мугалим болуп, сиз дагы ырдан кем эмессиз дегендей, Каныбек балаңыз менен Айсалкын келиниңиз ушул биздин архив үчүн биз ушуларды эми баарыбыз эле ата энебизди канжыгага байлап жүрө албайбыз албетте. Ушулардан бир 4 сапыр эстелик болсун биздин ушул менин энем программасына тартылып аткандан кийин деп суранды эле. Бир ушул бир алтындай болгон үнүңүздөрдү чыгарып койбойсуздарбы, бир чогуу, чогуу эле. Ырды Бир 4 сапыр. Жанагы жолдо кетип баратканда ырларыңыз болгон да, союз мезгилинде.
Алтынды алтын дешип атабайбы, алтындан түркүм буюм жасабайбы. Алган жар жакшы чыкса, ар бир жандым күйөөсү күндөн күнгө жашарбайбы. Күмүштү ишип атабайбы, күмүштөн түркүм буюм жасабайбы. Күйөөсү жакшы чыкса, ар бир жандым аялы күндөн күнгө жашарбайбы. Калайды ишип атабайбы, калайдан түркүм буюм жасабайбы. Балдары кыздары келини жакшы чыкса, ар бир жандым ат эне күндөн күнгө жашарбайбы. Ой, рахмат эне, рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Шарапат эненин ушунчалык ыры мына азыркы бардык көрсөтүүгө төп келген турат да, мына ушу бардык ушу Мен Энем программасынын гимни деп атап койсок болот. Бул ырды анча мынча энелерибиз дагы ырда бербечү эле, бирок Шарапат эне бүгүнкү программада аябай созулонтуп ырдап берди. Жанында Акматалиева дагы ырды муюп угуптун эле, көптөн бери уга элек экен, байбичеңиздин ырысын көптөн бери уга элек экенсиз. Аябай угуп берди, бизге жакты эне, бар болуңуз, жүзгө чыгыңыз. Мынакей өзүңүздүн ырыңызда айткандай, келиндин жакшысы, баланын жакшысы ошол ата энени жүзгө чыгарыш. Ушул негизги максатта анан ушул себеп болот. Себеп дегенде, эгерде балаңыз сизди кейитсе, келиниңиз дагы ошондой кылса, анда жашоонун кызыкчылыгы жок болуп калат. Себеп дегенде, сиз берген, сиз төрөгөн балдардын дагы бар экени, жок экени билинбей калат. Атаң менен апаңды сагындыңбы? Ооба. Ушу салам жолдоп коем, сени көрүп атат азыр. Көрүп турат, салам жолдоп кой. Апа. Апа, Ата. апа, ата, Жакшы жакшы жүрөсүзбү? жакшы биз жакшы окуйбуз, Биз жакшы окуйбуз, жакшы жүрөбүз. жакшы жүрөбүз. Энемдерибизге жардам беребиз. Молодец. Апа, ата, биз мектепте жакшы окуп, 5терди алып атабыз. Эмнегенде 5терден тола болуп кетти. Азамат. Ошондо жакшы жүрүп, Силерди күтүп атабыз. силерди күтүп атабыз. Жакшы иштеп, Жакшы иштеп атасызбы, атабы? Сагындыңбы? Сагындым. Качан көрдүң эле акыркы жолу атаң менен апаңы? 2 жыл. Жакында келип калат экен, Кудай Аябай кааласа. сагындым де. Ооба. Ата, апа, сиздерди сагындым деп кой. Апа, ата, сиздерди сагындым. Жашоо өткүнчү ата энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актайман. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, менин жанымда Акматалиева Шарапат эне жана атыңызды ким дедиңиз? Кадырбек деген бүгүнкү атайын буйртмачылардын тагыраагы Айсалкын эженин кайнагасы, кайнатасы, кайненеси жана Каныбек мырзанын
атасы, апасы жана бир тууган агасы турат. Мен ушул Менин программасы менен атайын Жалал Абад облусуна караштуу Кочкор ата деген шаарчадагы Жолон Мамутов көчөсүнө жайгашкан ушул үй бүлөнүн ордосуна келип бүгүнкү чыгарылышын уланттым деген максатта аябай сонун бир таасир калтырды да мына ушул программа менен бүгүнкү чыгарылышын ушул программа менен ушундай бир Шарапат эне менен Акматали аба сыяктуу бактылуу каарылар менен ушул программаны жыйынтап жатып мен сиздерге сиздердин дагы эгерде энеңиздер ата энеңиздер болсо ушинтип куттуктап калыңыздар. Ата энени көзү тирүүсүндө сыйлап калалы деген бир жакшы сөз бар. Акматали аба, Шарапат эне жана Кадырбек аке ушул көрсөтүү жактыбы, сюрприз жактыбы сиздерге? Аябай жакты. Жакты, аябай чоң рахмат. Дайыма ишиңерге ийгилик болсун. Ушинтип элдерди көңүлүн алып, сүрөткө тартып жүрө бериңиздер. Аябай бизде толкундантып, башка адамдар да ушундай толкунданууга, сүйүнүчкө жетишсин. Эгерде сиздер сүйүнүп ыраазы болуп турсаңыздар, анда бул Менин программасынын чыгарылышы дагы максатына жетти деген ойдобуз. Сиздердин дагы жогорудагы аксакалдардай, мына ушул энелердей жана Кадырбек агадай бир тууганыңыздар болсо, анда сыйлап калыңыздар, алардын көңүлүн көтөрүп калыңыздар деген максатта бүгүнкү программанын дагы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кийинки ушундай бактылуу үй бүлөлөрдүн сүйүнүчүнө жолукканга чейин эсен аман туруңуздар. Чоң рахмат. Рахмат. Менин энем программасыны көргүлө.